талаптар эмне талаптар сүйлөштү дегенде азыркы учурда Ринат байке сүйлөшүп келдик, эл айтты да, ал балдар, камалган балдар, ошо ушкан балдар, алар чыгышат да. А бирок ошо пакистанецтер, эрген пакистанецтер, алар сөзсүз жоопкерчиликке алынат. Ошону уточнять этип, анткени эл ошону сурап атат да, эл эмне болот, дальше эмне болот депчи, мындан кийин киргизбегиле дейт. Бирок буга чейин незаконно көп мигрант кирип кеткен, аны силер да билебиз. Ооба. Ошо мындан кийин эми закон күчүнө кирип, да огош бетер, закон жакшы иштейт, бирок огош бетер күчүнө кирип, жакшыраак карап, азыр көп мигранттар без визи жөн эле эме Шведияда монтип иштеп жүрүшөт. Жо барбы ошолорго далилдер? Бар, кармалбадыбы? Кармалды анткени интернетте жүрөт кармалган. Азыр биякта эл көп болду, топтолду, эл бири-бирин укпай эле, бирөө мушташабыз десе мушташабыз деп кетет, бирөө мынтебиз десе мынтебиз деп кетет. Анан ар ким ар кандай ойду айтчу да. Анан ошол убакта биздин цел эмне болду? Элге туура түшүндүрүш. Анткени азыр толук жок болчу да, жүргөндөнчү. Таң аткыча жүрмөкпүз, эч ким таппайбыз. Мигранттар уже качып үйлөрүнө жашынып же бирдеке кылып алышты. Кийин биз кирип чыктык жака, мигрант жапкан жокпуз. Элдерге түшүндүрүш керек болду. Биздин камалган балдар чыгат, анан ушул жакта уюлган балдар, ушул жакта эмне болгон, например, бирөө терезени сындырышты, ошол балдарга эч ким эчтеке кылбайт. Камалган балдар колуна чыгат. Ошол жөнүндө азыр 100% ошого гарантия берди сотрудниктер. Ринат байке ошол жака кирип чыгып, Милиция кызматкерлери. Милиция кызматкерлери. Бир балдарды чыкты деп айтты го Ринат, Ооба, бүт камалган балдар чыкты, эшикке чыкты. Анан жана эле келди го, ошо токмок жеген бала бияка келди, ал бала менен да сүйлөштүк. Эжеси келип бизге айтты, эжеси менен да сүйлөштүк. Эжесине деле түшүндүрдүк. Эже камалган балдар чыгат, анан токмок жеген балдардын лечениясы полный ошол жакта кылып берет да. Анан Камалган кыргызстандык балдар. Камалган кыргызстандык балдар чыгат, кыргыз эмес пакистанецтер жоопкерчилик сөзсүз тартылат. Анан жана миграция мыйзамдарындагы мыйзамдарын азыр биз мигранттарды аябай коркутуп алдык. Азыркы ситуация менен мигранттарды аябай коркутуп алдык. Неге дегенде эртең бир мигрант келет, анткени бирок кыргыздар өзүбүз негизи жөн жүрбөйбүз. Өзүбүз тийишебиз кээде. Бирок ал жерде токмок жегендер үчүн биз негизи кан күйүп келдик, баарыбыз келип. Бирок андай болбойт негизи, сабаганчы. Мен видеосун көрдүм, мен видеосун көрүп эле сразу келдим. Бирок мигранттар по закону келип иштешсин, туристтер келсин иштесин, ал Кыргызстан өзүбүзгө жакшы өнүккөнүнө. Бирок мындай башаламандарды жок болуш керек да. Бирок эмкиде мындай болсо, дагы бир индус же дагы бир иностранец бир кыргыз баланы сабаса, эмкиде мындай элдин сөзүн угуп, мындай Ринат байкенин сөзүн угуп, менин сөзүмдү угуп, сотрудниктер, милиция кызматкерлеринин сөзүн укпайт эч ким. Эмкиде только ломать этип сындырышат. Аны сиз экөөбүз жакшы эле билебиз. Ошол жагында карап, ошон үчүн патрулдар азыр бир иностранецти биз сабап койсок, алга иностранецтерге аябай срок көп наурат, билесиздер, кыргыз менен кыргыз мушташ кетсе, ал айырмасы жок. Индус менен кыргыз индус сабап койсо, ал кыргыз чоң жоопкерчиликке тартылып калат. Биз эми силерден суранарыбыз, интернеттен, кыргыз элибизден ошол жакты жакшы жагын түшүндүрүп, жакшы жагынан эл түшүнүп, жаңа деле тияк жактан бизди милициялар кармап кеткенде, мен жалгыз кармаганда ошо эл сактап калган да. Эл сактап калган, мен элге чыгырчылык, ыраазычылыгымды билдирем. Анан кыргыздын жаштарынын канына тийип койду. Кыргыздын, бирок кыргызга негизи өтө эле эметти. Азыр мен кыргызга гарантия бере албайм да. Мен кыргызга гарантия бере албайм. Азыр кыргыздын астынан иностранец чыгып калса, кыргыз сабап салса деле, сабап салса, мен бирок алга гарантия бере албайм да, сабабайт деп. Анткени кыргызда намыс бар да. Ошол жагы да. Сен ушундай бир заматта ушунча көп киши чогулуп кеткен, кандайдыр бир координация болду, же кантип келишти? Жок, ал деген интернет аркылуу болушту. Биз деле интернет аркылуу келдик, чалыш деп балдарды чалып келдик. Бирок ошо келгенде бирок кыргыз негизи эми Кыргызстан кичекей эле, бат эле чогулабыз. Бир любой жерде эле негизи бат эле чогулат да. Келгенибизде биздин цел мародерство, бир жактан бирөөнү тоноо, бир жактан бирөөнү уруу эмес, биз чисто индустарга, иностранецтерге, именно ошол адамдарга келдик да. Кыргыздын көйлөгүн баспа дейт. Анан бийликке талаптарды койгонго туура. Бийликке талаптар коюлду. Аны силер баарыңар эле уктуңар, биякта чыгып сүйлөдүк. Баардык талаптар коюлду. Баардык эмелер айтылды. Эми бийлик ошол жактан өзү карайт да. Эми бийлик аны кылса аткарса аткарат, аткарбаса анан кайра 2023-жыл болот да. Всё, рахмат. Алла разы болсун.